Кечээ 16 февраль Бишкектин 5-Кич районунда дал ушул үйдө 3 адамдын киши колдуу болуп каза болгону тууралуу маалым болгон. Белгилегендей эле маркумдар апасы, 15 жаштагы кызы жана 5 жашар уулу киши колдуу болуп каза болгон. Бүгүн 17 февраль милиция аталган кылмышка шектүү кармалганын билдирген. Бүгүн 17 февралда социалдык тармактарда окуя болгон жердеги көзөмөл камераларга тартылган видео жарыяланды. Видеодон кыздын терезеден кулап түшкөнү, андан соң аны эркек киши көтөрүп, кайра үйгө кирип бара жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын маалыматына караганда маркумдар 51, 18 жана 5 жашта болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралары негизинде кылмышка шектүү катары Баткен облусунун Кадамжай районунун 1986 жылы туулган тургуну кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Окуя болгон жерде толук кароо жүргүзүлүп, анда адамдардын кол тактары, буюм далилдери алынып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү жаран кармаш уруш боюнча спорттун чебери Жогорку Кеңештин депутаттыгына 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча ат салышкан. УКМКнын маалыматына караганда ал 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Пенсияга, эмгек стажына байланыштуу УКМКнын 9-чу кызматынан бошотулган.